Бишкектин чет жакасында көмүрдүн тоннасы 5500-гө чыкты. Айрым жерлерде 4,5 миң сомдон сатылууда. Ал эми бир кап кара отундун наркы 250 сомду түзөт. Жарандар буга нааразы. Ал эми өкмөт кышка даярдыгы тууралуу жогорку кеңешке отчетун бере элек. Шаар тургундарынын көбү бүгүн аба ырайы кескин сууктагандыктан үйүнө көмүр камдап жүрөт. Бир капты 250 сомго сатып алган кардарлар бул нарк кымбат экендигин жана бул жылы өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсеге жогорку баа менен сатылып баштагандыгын айтып нааразы болушууда. Алар баса белгилегендей былтыр кыштын чилдесинде да мындай жогорулаган эмес. Түйшөлгөн тургундар шаар сыртында 1 тонна көмүр 5 миң сомдон ашканын билдиришти. Быйыл көмүрдүн ценасы былтырга караганда өтө эле жогору. Былтыр кыштын чилдесинде көмүр 250-ге чыккан эмес. Быйыл кыш башталбай туруп 250. Абезде 5500 саттар көмүр. Тоннасы? Абезде тоннасы 5500-ге Бишкекте чыккан эмес да. Былтыр бул маалда 170 болгон да, азыр 250 болот. Наверное, погодага карап не кылат а так бир күндө арзандайт болушу мүмкүн. Себеби привозной сеналары бар, келип түшкөн нерсеси менен ошондой болуп калса керек деп ойлойм. Көмүр алганы келебиз да. Кымбат деп атат да көмүрдү аябайчы. Бишөөгүнө 250 деп. Былтыр деле кымбат алып аттык аябай эле 5 миңден алып аттык тоннасын. Отборный берип атты да мындай эме. Ал эми сатуучулар баа убактылуу гана жогорулап жатканын айтышууда. Наркты кармаганга аракет кылганыбыз менен ташып келгендер кымбат алып келсе, үстүнө кошконго аргасызбыз дешет. Учурда Бишкектин төмөнкү Аларча айылында кара кеченин көмүрү тоннасы 4,5 миңден сатылууда. Былтыркы баадан 2 эсе кымбат, дүйнө жүзүндө баардыгында эле кымбат болуп атат. Мына карантинден бери кымбат эле болуп атпайбы? Ошондой эле баа деген ал карьерден кымбаттаган жок, мамлекет кымбаттаткан жок. Муну деген майдан, запчас кымбат деп алып келген КАМАЗдар кымбат болуп атат. Алардын расходу деле ошого ченелүү да, ошонун эсебин эсептеп эле ошого эме кылып атат. Эми элдер алып атат, баягы эмесине жараша, мүмкүнчүлүгүнө жараша алып атат. Биз деле ошол бааны кармайлы деп эле аракет кылып атабыз. Анан сезон маалда кымбаттайт, анан эми кайра түшөт болуш керек. Бааны биз деле күтүп атабыз. Мамлекет жардам берет деп. Былтыр 3,5-дан алсак, азыр 2,5-дан алсак, азыр 4-төн алып атабыз. 4,5-дан, мына бүгүн уже 4,5-дан алып атабыз тоннасын. Көмүр кендеринде 1 тонна кара алтын 1330 сом. Мындай бааны жыл башында өкмөт бекиткен. Албетте быйылкы тапшырманын негизинде да монополия каршы агенттиги көмүрдүн баасын кесимде 1330 сомдон бекитип берген. Азыр ошол өзгөрүш жок, кесимде 1330 сомдон сатылып жатат. Ошол жылдык электр борборунда 1,650 миң каралса, ошол 650 миңи Казакстандан алып келет. Андан сырткары калкка да бир 300-400 миң көмүр жылыга келип турат. Өлкөгө күз-кыш мезгилинен чыгуу үчүн жылына жалпы 3,2 миң тоннага чейин кара алтын керектелет. Анын 1,650 тоннасы жепке колдонулат. Калганы калкка, мекеме уюмдарга каралган. Өкмөт токтом боюнча быйыл 1,650 миң тонна көмүрдү биз кампабызга камсыз кылышыбыз керек. Анын ичинен 1 миллион тонна көмүрүбүз биз жергиликтүү кара кече көмүрү жана 650 миң тонна көмүр бул импорттук Казакстандын көмүрү. Андан сырткары Газпром Кыргызстан менен 68 миллион кубометр газга биз келишим түзүлгөн. Азыркы учурда газ үзгүлтүксүз бизге келип турат. Көмүрлөр болсо ошол өзүнүн дайындалган атайын графиктер боюнча бизге камсыз кирип турушат. Азыркы учурда биздин кампабызда 281 миң тонна көмүрүбүз бар. Анын ичинен 153 миң бул импорттук көмүр жана 128 миң бул жергиликтүү көмүрлөр. Бул арада Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко министрлер кабинети өлкөнүн кышка даярдыгы жөнүндө маалымат бербей жатканын айтып сын калды. Эл өкүлү бул тууралуу Facebooктагы баракчасына жазып чыкты. Азыркы мезгилде өлкө парламенти коомчулукту тынчсыздандырган суроолорду талкуулоочу жер болбой калды. Биз министрлер кабинетинен жооп ала албай жатабыз. Кыш жакындады. Өкмөттүн кышка даярдыгы боюнча отчету кана. Көмүр боюнча көйгөй барбы? Мектеп ооруканалар даярбы? Аларга бул кызыксыздай сезилет. Ошондой эле калаанын кышка даярдыгы тууралуу Бишкек шаардык мэрия болсо билдирүү берүүдөн баш тартты. Ал эми борбордун кайсы даректеринде көмүр сатылып жаткандыгы тууралуу шаар тургундары үчүн мэриянын сайтында кеңири маалыматтар жазылган. Ильяс Анарбай уулу, Көчөр Кубанычбеков, Нур-Ньюс, Бишкек. Ош шаардык ипотекалык муниципалдык ишканасы быйылкы жылы 170 шаар тургунун үй менен камсыз кылат. Достук жана Курманжандатка көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөр жакынкы күндөрдө бөлүштүрүлмөкчү. Турак жайлар шаардык кеңештин чечими менен тизме боюнча берилет. Бул убакка чейин жобого өзгөртүүлөр киргизилип, бүгүнкү күндө комиссия иш алып барууда. Ал эми бардык шарты менен бүткөрүлгөн турак жайлардын баасы канча сом болот, алдыда Даткабек Шабданбек уулу айтып берет.
Кыргызстанда биринчи жолу Ош шаарында ипотекалык программа кабыл алынып иштеп баштаган. Бүгүнкү күндө 3 көп кубаттуу турак жай салынып, анын бирөөсү толук бүткөрүлсө, экинчиси 80%га бүткөрүлгөн. Эми бул турак жайлар кантип бөлүштүрүлөт, кимдер алат деген суроо коомчулуктун талкуусунда. Ал эми Ош шаардык муниципалдык ипотекалык ишканасынын жетекчиси Кутманал Абдрахман уулу турак жайларды бөлүштүрүү кезек менен боло тургандыгын айтып өттү. Мына кечээ 5-октябрь шаар күнү белгиленди. Ошол жерде Элитро Сити компаниясы 983 дарегиндеги үйдү бүтүрүп, бүгүн жумуш комиссия иштеп, кабыл алуу иштерин уюштуруп жатат. Экинчи Курманжандатка 121 дарегиндеги үйдүн курулушун шаар күнү бүтүрүүгө үлгүргөн жокпуз. Мына 28-сентябрь күнү Ош шаардык кеңеши атайын чечим кабыл алып, жобону кабыл алып берген. Жобо күчүнө киргенден кийин биз комиссияны Ош шаардык мэриясы түзүп берет, анан бөлүштүрүүнү баштайлы деп, биринчи үй боюнча бөлүштүрүүнү баштайлы деп ниет кылып турабыз. Бул убакка чейин Ош Жалал Абад шаарларынын калыбына келтирүү дирекциясы тарабынан салынган үйлөр ипотекалык негизде берилген. Бирок ошол учурда көп кубаттуу үйлөр квота аркылуу шаардагы мекеме ишканаларга бөлүнгөн. Бирок бул жолу шаардык кеңештин депутаттары болуп өткөн сессияда квоталык негизде эмес, үй алууга кезек күткөндөрдүн кезегине карап берүүнү туура көрүшкөн. Өзүңүзгө маалым болгондой, ошол жобо алынып келинди, сунушталып коюлду. Бирок ошол жободо көпчүлүк депутаттардын колдоосу менен квота деген термин ал жерде мыйзамда жоктугуна байланыштуу, ал биз мыйзамсыз жолго барбайлык, биз мыйзамдуу жол менен кете берели деп туруп, депутаттардын чечими менен ошол тизим аркылуу таратыла турган болуп чечим чыккан кечээ сессияда. Аны бардыгыңыздар уккансыздар. Ош шаарында үй алууну каалагандардын саны бүгүнкү күндө 1700дөн ашкан. Алардын дээрлик көпчүлүгү мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштегендер. Ал эми шаардык бийликтин программасы аркылуу салынган турак жайлар бардык шарт менен үй ээлерине батирлердин ачкычтары тапшырылат. Ал эми квадрат метри канча сомдон экендиги азырынча так чечиле элек. Бүгүн ошол жумуш комиссия ошол акыркы чечимдерди кабыл алат. Ошол жерде алардын баасы жөнүндөгү дагы сөз болот. Толук алар документациясын бергенден кийин акыркы тыйынына чейинки так цифраларды айтууга болот. Бирок мен ойлойм, ошол биз баягы башында убада берип аткандай деңгээлде $400 жетпеген деңгээлде метр квадраты бааланып бүтүрүлөт деп болжоп атабыз. Буга чейин $350 жөнүндө дагы сөз айтылып келген. Ал учурда биз жерин муниципалдык менчик башкармалар бизге бекер берип аткандыгы жөнүндө маалыматтар айтканбыз. Бүгүнкү күндө бүт чыгымдарды өзүбүз ошол курулуш компанияларынын тендерден өткөн эсебинен төлөп берип жатабыз. Ошондуктан ошо $400 жетпеген суммада бүтөт деп алдын ала эсептелүү жүргүзүп атабыз. Ош шаарында Достук көчөсүндө жайгашкан көп кубаттуу үй толук бүткөрүлдү. Ал эми Курманжандатка көчөсүндөгү 80 батирлүү турак жай дээрлик 80%дан ашыгы бүтүп калган. Курулушчулар бир айдын ичинде толук бүткөрүп, шаардык бийлик өткөрүп берерин айтып келишет. Турак жайдын сапаты жогору жана мыкты деген кепилдиктерин беришүүдө. Биз полностью бүтүрүп бергенге утуп МК партнер алганда азыр 85% иштин 85% аткарылып калды. Иштери почти бүтүп калды. Полун койсок, айнегин салсак уже бул үй даяр да. Сырты 80% уже бүтүп калды. 75-80%. Наружный облицовкасы. Азыр жумушчулар иштеп атышат. Биз эми кайсайга десем да бир айдын нары берисинде бүтүп калышы мүмкүн да. Иш жакшы жүрсө бир айга жетпей эле бүтөт. Ош шаарында 2 даректеги көп кубаттуу турак жайлар тапшырылса, 1700 кезек күткөн жарандын 170-и үйлүү болуусу күтүлүүдө. Эскерте кетсек, бул убакка чейин Ош коогалаңында шаардык калыбына келтирүү дирекциясы тарабынан салынган 404 батир шаардыктарга берилген. Талкашабдан Адлет Нушанбаев, Нур Ньюс.